Qanday so'rov? Bizde en çoğun adaşı biz demedi baktı turamez oluruz aslında. Kanal demedi bana Lunka'nı dayarlarında biz canlımıştık. Buna siz hazır Malina oturursan dörtası var. Malina'sı adım bir değeri barında harika kapatıyla alıp baktır öyle. Şirinasın yarım metre, glubinasın en az da 50 santimetre olup 50'ye 50 olup kanala basışımız gerek. Arışın. Arışın. Anan canağıdan çıkan toprakta cayış gerek. Cayıp durup, toprak eğer taş tuğu oturmamızsa, taşın eli altıştap, keri altıştap durup, mayda elekten ötkörüp durup, kırılıp durup, rasıp çıtıyı buluş gerek. O şoğa rasıp çıtıyı, biyokumuzda ağırlaştırıp durup, adin kadınamı ağırlaştırıp durup, canağı yamağa salış gerek. İminna Malina'nın oşol derip oturmuş gerek. Siz oşol Malina'nı 5 yılga azıqtandırıp koyuyorsunuz. Malina'nın tamırı жақсы жайында tez alınıp кетеді. Егер де siz hazır misal үшін Malina'nın oturğuzamda otursun, ben bilemiyorum, mına hazır. Şunca жеткізе қазандыртасыздар, bir labat kaptırlarını tamırda жерменен контакт қылсаңыз болды. Күн айбай ысый, бізде любой жерде ысый, табындарда, көлдерде, жайындасы ысық болады. Ошондо ысығанда мына ушундай кичке жерде Малина могу жерде туруп калса, 4 тарабынан ысык урат жана. Урганда могу тамыр жидик. Жидик дагы өспөй калат. Анан биз көчөттөн көрөбүз, тияктан көрөбүз. Именно жер даярдаганды үйрөнүшүбүз керек. Эң биринчи. Анан көчөт тандаган. Көчөт тандаганда азыр мен сизди угуп калдым, чекесиз. Сиз полька отурсаңыз атасыз да. Полька балана уже эмеден чыккан, тираждан чыккан уже. Уже эскирди. Аны деген Беларустар, Краснодарский крайда биздин коллегаларыбыз бардыгы чыгарып атат. Огороддан чыгарып, келген кыргызга 1 сомдон 2 сомдон кармап атат. Өзүң терип алып, өзүң байлап алып кетер деп, жулуп алып, бар жок. Поля сеники, полясын сатып атат. 100 000 рубльга, 200 000 рубльга. Терип алып келип туруп сата берет атат. Аны алар алып келет, бизге сатат 40 сомдон, 30 сомдон, 35 сомдон, азыр уже 20 сомдон чыгып калды. 50 сом эмес, азыр 20 сомдон да берет. Уже арзандады, аны деген жөнүндө баягы тияктан оттун жүктөгөндө жүктөп эле баягы спирттерди жөнөтүп атат. Анан алардын өсүп кетиши дагы эмне? Мисалы 1000 көчөттөн 100 өссө дагы бир чоң иш да. Ошон үчүн туугандары, менин бакман туугандары силерге айтарым, көчөттү тандаганда дагы адашпаңыз. Эртеге ал көчөттүн не келечеги болот. Мисалы үчүн бирөө келди, арзандап эле сиз бир көчөттү алып алдыңыз, отурдуңуз, адан эмне чыгат? Өспөй калат, өсүп калса дагы адан эмне чыгышы мүмкүн? Мөмөсү силер бир жакка алып барып сата албай каласыздар. Bizde gelip satılıp koyuyor, bizde zayıfla var da bazıları satılıp koyuyor. Şu satılganlar ezildiğinden, caş satılıkken kaladını veriyor. Oşun için bir var polka öttü. O hazır, misal için polka öttü, palana öttü, anı kayık alıp baramız. Al degen, 30 yıldan beri, Европаға, Ближний Востокқа, бар жоқты импорт, экспорт қылып, Беларустар, Краснодарский крайдағына сатып жүрген. Алар эми өздөрү поляны очищать етіп тұрып, тияқтан спрос келді, маравила алып келгиле, біз маравила жегіміз келіп атат деді. Алар маравила отырғызып, кыргыздар болсо біз жебейбиз деген сортты біз отырғызып атабыз. Бізде деген внутренний рынокта гана иштеп калат, сыртқа чыкпай калат. Значит, дагы маравила жакшы. Экспортный немебиз, потенциалыбыз дагы түшүп калат да биздики. Ошон барлыктарды айтамын, туугандар, адашпаңыздар. Дүйнө жүзүндө тренд болуп аткан, мына ошол модный, эл сураган, ошол көчөттөрдү отургузуп болот. Жегени өзүбүзгө любой сорт болот. Ал маравила 240 сомдон. Маравиланын бирөөсү 240 сомдон, бирок 10 гектар полька палана айдагандан көрдү, 1 гектар маравила айдаганына ошо силердин эмеңерди ажатыңарды ачат. Жакшы сатылат, баарында настроениеңер жакшы болот, сурап келет, маравиланы берчи деп. Полка менен палана отургузуп алсаңыздар, эч ким сурабайт. 3 жылда Кыргызстан полка менен паланага толук болот. Мына мени айтты десин. Ооба, толук болот. Толук бири-биринен алып отургузуп атып, бар жактан толтурабыздар. Ооба, түшүнүп атам. Гектарын билдире эмес. Бардыгы тектирип атышат, мен алам. На самом деле, 1 жылдан кийин абал вообще башкача болуп калышы.
Ошон үчүн эң акыркы тенденциядагы сортторго өтүңүздөр. Мына биз алманы, мисалы үчүн бизге выгодно, мен жөн эле Баккендеги көчөтканалардан көчөттү 40 сомдон алып, анан ошону реклама кылып, силерге 100 сомдон саттырып, анан жылыга силер кайрадан алып, кайрадан отургуза берсең, мага выгодно. Мага акча түшөт. А бирок Кыргызстан өсүп кетти онда. Бизден өсө албай отура беребиз. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз Борбор Азия бакмандар биримдигинин негизги максаты бактар отургузулуш керек, натыйжа бериш керек. Азыр биздин 5 жылдан бери, ошол 2015-жылдан бери, 8 жылдан бери жүргүзгөн саят сатуубуздун жемиштери азыр базарга чыкты. Базарда Редчи, Golden Delicious, Гренисми, Ердеженева, Галамас деген алмалар, Айдарет деген алмаларыбыз, Галамал чыкты базарга. Сливаларыбыз чыкты, алмуруттарыбыз чыкты азыр. Биз эми базарга барып, ошолорду көрүп сүйүнөбүз. Анан эң жакшысы, дагы жакшы жери биздин алмаларыбыз эң кымбат сатылат. Жакшы кымбат, элде ошону алып сүйүп жеп атат. Бирок баалар түшөт. Убакыт келгенде, убактысы келгенде алмалар кадимкидей ошол 40 сом, 30 сомдун тегерегин. Мен Турцияга бардым, алма 20 сом, алмурут да 20 сом, жүзүм 40 сом. Эмче ошол кыштын күнү ушундай бизде алмасы 120 сом болот. Бул мамлекеттин саясаты дейт. Кедейлер дагы ушул алма, алмурут, жүзүм жесин деп саясат жүргүзүп башкарып бардык кымбат деп. Бирок именно ушул жерлерде мамлекет өзү отургузуп, дотацияда дейт бул. Мамлекет акчасын төлөп берип, ошентип элге арзан жедирет дейт. Биз дагы ошондой ойлоп түшүрүбүз керек. Бизде эми адам деген жеш үчүн жашайт да. Биз дагы жеш үчүн жашаганыбыздан кийин эмне кылышыбыз керек экен? Мына азыркы биз отургузуп аткан мөмө жемиштердин баардыгы элге доступный болуш керек. Бардык Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жер бар, ушунун бардыгын бак кылышыбыз керек. Бак кылганда дагы эми азыр 2 миллион гектар жерде жаңгакты болуш керек. Жаңгак, миндаль, мисте, бадам, пекан жаңгак, фундук. Мына ушулар керек. Жаңгак кылышыбыз керек. 2 миллион гектар жерде. Эми тоо тарапка мына көбүчөлө түштүктө дагы тоо тарапта жаңгак жакшы болот. Тоо бирок ысык болуш керек да жаңгак. Бул тарап Каракылжада ошол азыр Фернор, Фурнетте, Фрункетте деген сорттордун отургузулат. Шамдилер ал жакка түшпөйт. Шамдилер өтө ысык. Берели суроолор. Карабалтанын ылдыйкы зонасына, өдөңкү зонасына Редчи, Golden Delicious, Гренисми, анан Жерамини, анан Скарлет Цукер, ушу 5 алма отургузасыздар. Эң сонун натыйжа болот. Ылдыйкы тарабына Pink Lady эң биринчи. Аркасынан Галамал, анан Жинжер болот. Ошол 3 алма ылдыйкы зона. Өтө сонун натыйжа берет. Жакшы өсөт, жакшы түшүнөт. Галамалда менде дагы Галамалда Жинжер болот. Pink Lady десеңиз. 5 гектар жер. 5 тараптан. Ошо канча расход керек? Алма отургуза турган болсоңуздар 5 гектар жерге $50,000 расход кетет. Суусу, ограждениясы, багандай немеси, мындай метеостанциясы менен өзү мисалы үчүн качан жамгыр жаап, качан эмне болот, ошону полный айтып тура турган, андан кийин благомерлери менен түшөт да. Экономный вариант кыла турган болсок, где-то бир 30га жатса болот. $50,000 менен жасай турган болсоңуз, тез түшүнгө келет. Анан салган акчаңыз тез отдача болот. Сиз азыр 1 гектардан баштасаңыз, 1 гектарды жасаңыз, баарында көбөп 2-3 жылдан кийин жанагы сизге эң аз дегенде 40 тоннаға чыгып калат. Ошондой вариант өтүңүз. Сразу 5 гектар жерде багында ляп-ляп жазабай, 1 гектар жерде уже ушундай жасаш керек. Ал жерде результат болот. Обязательно ограждение. Ограждение кылбаса мал кире берет.
Мал жаман. Мал мисал үчүн көчөткө бир эле жол жөнөнүп өтүп кете турган болсо, ошол мал 2 жыл аркага кетет. Мал киргизбеш керек. Мал киргизбеш үчүн плотно тосуш керек. Плотно тосуш үчүн астында баягындай колючий, үстүнө да колючий жасаш керек. Ошондо мал келип, мурдуна сайлана кайра чыгып жолобойт. Анан өзүнүн ушундай бир неме бар, раствор бар. Убойный жити келип турат. Кандан жити келип турат. Ошодон столбаларга ар жерге шыбап койсоңуз, ошондо 2 жылга чыдайт экен. Ошол жит убойный кандын жити болуп, мал жолобойт экен. Аптекаларды сатат да? Ошону немелерде сатат. Агроаптекаларда сатып көрүлүчү болуш керек. Sizde ayıklatası, mesela uç tarafta çiftlikte göçet partını kesiyor. Şu arzan bu odakta mesela. Sen de şirketler kendini kesiyor. Mesela esesinde uçaktan göçet partını kesiyor. Şu düşünmeleri olacak şey. Biz hazır sonuçta olan almaların vardı. Kırgızistan boyunca yakın netice verilgen beri odasında. 2018 yıldan beri Bak Devlet firması göçet taşıdı. 2018'den beri bizim eliye vergen satan göçet görüştüm. 2. yıldan, 3. yıldan düşünge göre şu pazarga çıktı. Каждый год benim az degende 4 maşını göçet 4 maşını. 100 bin göçet, en az degende. Ama zakazlar koyup ketkende o al göçetler misalını 400 bin geçip gitti. Mesela geçe gördüğümüz zaman Kırkça'dan Gilas gelip bizim elimizde. Şu 450 sonuna. Bizim Gileslerimiz 450 sonumuz, bizim Gileslerimiz 370 son. Geçe açıktan gördüğümüz mü bana? Çıktı bu Tana 4 dolar, 5 dolar var mı? Var. Ruslan'da var, Margarita Marilla var, bizde Williams var. Giles'ten Regina Cordia var. Ve otobüsler жақсы naticeleri. Ежевиканы только Небеса деген сорт отырғызылды. Небеса. Ең ақырғы мода. Ең жақсы сатылатын. Небеса деген ұзындығы моң емелей болады. Сөбел болады. Базары аябай жақсы. Лахнес уже 30 лет дейді. Уже отырғызмаш керек. Лахнес, Лохнестер уже нет. Только Небеса, мынадан Маравина. Маравина. Байлаш керек. Стойка қойып, зымдарды байлап, қарайсана. Высотасы где-то 2,5-ға жетіп шығады. Аралықтарды 80, 2 көшеттің ортасы 80, баса тұрған жағы 2 метр қылды. 1-ге 2 қылып отырғызсаңыздар, ала амданна жақсы. Себебінде бұл киімдай көп ошондо батпай калбаш керек. 1-ге 2-ден бияғы 2, ана бияғы 1. 2 көчөттүн ортосу 1 метр, жағы 2 метр. Ошондо 5000 көчөт болот. 1 гектарга 5000 көчөт. Азыр 10 сотуктан баштадым, 10 сотук деле өтө сонун натыйжа. 10 сотук кийинки жылда дагы 10 сотук. 30 сотукка башчысам. 30 сотуктан жакшы. Bizde Karaltı'da jeri көп да, ошон үчүн чоң гектар айтылып, ошо баатына чагылган, ар бир өзүнүн шарты бар, ошо. Эми гана эгерде мен ошол Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп калсам, мисалы үчүн азыр эбелешиз акчалар турат да. Ошол Садыр Нуркожоевич 27 миллиард сом бөлүп берген айыл чарба. Мына ошол айыл чарбада азыр $250 миң турат. Эгерде мен ошол Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп кала турган болсом, мен ошол акчаларды айыл чарбага салмакмын. Айыл чарбага салганда дагы урук менен көчөткө салмакмын. Ошол акчанын бардыгын бирин коюп. Посадочный материал менен элди бекер камсыз кыла турган болсо, бекер. Жөн эле, мисалы үчүн, сиз келдиңиз, сизге мен 5000 көчөт бердим. Бул жак келди, буга мен 10 000 көчөт бердим. Мына Кыргызстандын бардык жери бак болмак. Анан ошонун эсебинен маловой продукт көбөйөт. Маловой продукт канчалык көбөйө турган болсо, ал деген бул бюджетти толтурмак. Азыр мисалы үчүн штрафка, анан тигил бул, анан мына бул деген адамдардын көңүлүн чөктүрөт. Адамдардын кыйнайт. А эгерде
наоборот, елді шықтандырып, көчөптөн берип, сусын чыгарып берип, ошолорду иштетип, анан ар бир гектар жерде, мисалы үчүн Тажикстанда мен өзүм менен көргөндөн бери 1 гектар жерди сугатуу үчүн эле $1000 акча алышат. Мамлекетке $1000 акча төлөйт. Ошол кезде 2016-2015 жылдары 1 гектар жерди сугаргандык үчүн мамлекетке $1000 суу үчүн төлөп берет. 1 гектар. Эгер алар болсо, ошол 1 гектардан эң аз пайда көргөндө $20,000 пайда көрөт да. А биз болсо мамлекетке сугатуу үчүн 700 сом беребиз, ал жерден көп болсо бизде 70,000 сом киреши болот. Мына ушул саясатка өтүш керек биздин мамлекетибиз. Жерди шартын түзүп, елди иштетип туруп, анан ошол жерден акча алса, не жалко. Мисалы үчүн $20,000 тапсаңыз, $1000 берип коюш мамлекетке эмне жалко эмес. Бирок өзүңүз анан 70,000 сом таап, анан дагы 7,000 сом берсеңиз, ал оор болот. $20,000 акча тапкан адам уже $1000 момундай төлөп алат. Ал жерде мен ошол көргөн жериме болгондой өрүктөн бар. 7 гектар өрүктөн ошол жерде $200,000-300,000 киреши көрөт. Ак өрүктөн. Ең биринчи сатышат экен, Россияга алып барып сатып пайдасын көрүшөт. А мына биздин чөлкөмдө мына ошол Кыргызстандын ошо именно ошол Жайык районунда 1 гектар жерден 1 миллион сом бактан таап турса болот. 1 миллион сом тапсаң 100,000 мамлекетке төлөп койсоң, ичиңде ормойт. Ошого шарт түзүп бериш керек да премьер-министр. Азыр посадочный материал менен арзан камсыз кылып бериш керек. Анан биздин малдан коруп бериш керек. Сууну чыгарып берсе эле 3 эле ушул составляющий болсо, бизне өнүгүп кетпейбиз да. Мына ушул жөнүндө көп айтып атам да. Беребиз. Assalamu alaikum. Жаңа сигаретке чыктым, өзүм бир таныштырып бердим да. Ой менен бөлүшүп койсоң болсо. Болот, да. Беребиз. Бизде азыр могу семинар, интернет деген баракет түшүнүп болот да, отуруп көрөрүз. Мындан байыганын эле жолун көрсөтүп бизге. Интернетте жана кийин отурсун, буюрса байысын депчи. Мен өзүм 10 жылдан ашты. Бак отурсун, алма, терек, тоон жерден жүзүм отурсун. Марина, клубника, бит отурсун. 10 жылдан бери башым көтөрүлбөй келет. Келинчеге көз. Бул аябай кыйын нерсе. Нерсе чыгырып кетет эле. Астан баштап. Сразу эле көптү отурсам деп эметпеби. Бул айтканга жеңил. Толтура нюанстар бар. Ушул алманы отурсаң, голден мисалы ысыкты жакшы көрөт. Превосходно ысыкты жакшы көрөт. Голден мушная районы Россиядан ооруйт. Превосходно оорубайт. Ушундай бир нюанстар бар түшкө билбейчи. Аны суарганды туура сураш керек. Арыктарын туура тартыш керек. Аябай көп билүү бар. Анан бизде көчөттөрдүн сапаты жок. Биз пендичилик да, только ишенбей. Муну өкмөт көзөмөлдөш керек жакырдычы. Кишиге ишенбей эле сатып атабыз. Мен алмаларым бар, 10 жыл болду, дагы бир түшүн беребиз дагы. Өткөн жылы бирден экиден бара баштады. Ушундай камсыз болуп калышы, туш болуп калышы. Анан эң негизи биринчиси кысымдас. Жерди түшүнүш керек. Жер менен иштегенди түшүнүп туруп, анан кийин маринасы отурса, публикасы эмнени алсын, отурса эле. Биринчи жерди караган көрүнүш керекпиз. Биринчи эмени түшүнүш керекпиз. Любой өсүмдүк жерден зат алат. А заттар бизде двух вариантный состояниеда жатат. Чики эттей да, ет анан чики деп коет. Мындай жаппак эмес. Өрүк алмалы жеш үчүн 3 вариант болуш керек. Этти куруш керек. Анан гана тиги жер. Ушул эле сидират дегендер бар. Ушулар отуруш керек. Двух вариантыдан трех вариантный состояниеда көрүштүмчү. Ушунда гана жанагы алмаларга жейт да өсөт. Ушул эле болгон дейт да өсөт түшүндүк берет. Дагы көп бар. Айтып аткандайчы. Ушуну бизде ас айтышат да, башка айтышпайт. Жерге мамиле кылышчы. Ошон үчүн биз жерди үйрөнүш керекпиз. Бысмылда. Анан барып экинчи кара отуруш керекпиз да. Анан ойлош керек да. Мен акча табамбы, же баламга бак калтырамбы депчи. Биз бакты баштап атканда, 10 жыл мурун баштап атканда казактардын күчүнө кирген эмес. 10 күн мурун Чымкенттен келдим. Айтканда Өзбекстан кыдырып келдимчи. Могу Чымкентте уж машинамен кетип барып чарчайсыз да, бактарын алып. Ушундай да европейский түрдөгү бактарды отуруп башка. Баардыгы айтып жатат. Казак югта казактар
алманы ташып қалды. Біз қазақтар ақша қазақтар жоқ. Ушунчун да біз еще климатыбыз да бар. Резко континентте әлі бар бізгече. Қышында суық, жайында ысып, қазір тұрып майдаға жатқашы мүмкін. Бар ситуация. Ушунчун алма популяцияның бір қорқынышы бар бізгече. Ушун барлығы ойланыш керек біз жақсылап салмақтап тұрып қана ішті башташ керекпіз да. Мен отырғыз балаларымдан алсын сабабына отырғызай. Бирок жылды өтірбелік. Жашы өтіп кететкен мұны білбей башталсын. Ақшаны кімлей алады жүр. Өзің жұмып ашқанша 10 жыл өтіп кетеді, 5 жыл өтіп кетеді, түшкелей аласың. Ушындайдан ақында баштайды туғандар. Ленеші, қара, өте жақсы сөз айттыңыз. Мына біздің ең бірінші жаңылышымыз мен дайым айтып жүрмін ғой, біз көшет отырып қалған вообще білбейміз. Жерді даярдағанды білбейді, жөнінде голый грунтқа бар жерде ешқандай элементтерді тексерілмейді. Алауыздады, менің қалпағымда жерде ойып тұрып 30-30 таза қаза тұрған болса 40 қазалызда бар жерде көшетті бойлап көреміз. Егерде ұзынырақ болса балтаның ең основной базағала тұрған жерін бір жағынан кейін отырғыз қоямыз да, болды, омен тыншыды деп қоя беріп шығады. Анан баяғы жерде 30-ға 30 же 40 болған ямада бұл жерде резко континентальный болған үшін күн аябай ысып кетеді қарап отырды. Анан бұл жақтан печет с 4 сторон баяғы ысытады, ысытқанда баяғы тамыр не уже жидық қалады да. Болды, все, өспейді уже. Же орып қалады дағаннан кейін тұра береді, көшет қойды. 10 жыл қарасаң, монша ойды тұра береді. Жұлып салынғанда жалко, ошон үчүн мен дайым айтамын, айнан бирге бер. Это минимум. Бирге бер. Түйүндагы бер. Bir kvadratlı yer Бир куб жерди алып чыгыш керек. Алып чыгып жанагында жерге жайыш керек. Топуракка күн тийиш керек, шамал тийиш керек. Жамгыр жаса андан жакшы. Мына күзүндөсү казып коюп туруп, мисалы, октябрда анан посадка кылганда биз дайыма жазды выбирать этербиз да. Күз жакшы, күздө отургузсаңыздар любой немеде приживаемость аябай жакшы болот. Анан жанагы жерде абакашат этиш керек. Мына эним айткандай, багы жерге бирме-бир биогумус кошуп туруп, таш болсо ташты терип алып салыш керек. Келес тыйындай ташка такалса да тамыры артка кайтарып. Аны биз билбейбиз да. Жанагы жерде биогумус менен абакашат этип, хлорелладан берет, мисалы үчүн. Микроводородный, чтобы ал жерде микроорганизмдер иштеп, жанагы эмне азыкты тамырларындай благоприятный кылып жеткирип бериш үчүн жерди даярдап алышыбыз керек. Жер даяр болмаса, бул көчөт отургучтун кереги жок. Жөн эле убаракетчилик. Биринчиден көчөттө банкрот болосуң, анан кийин тетиги казып койгон убакытың кетет. Жерди даярдаган үйрөнүш керек. Жерди даярдап, мисалы үчүн 1 гектарга мына жигит айтып атат, мен 5 гектарга отурган 6000 лунка казышың керексиң. 6000 лунканы даярдап, биогумуска толтуруп, жанагы сен бир заправка кылганы 5 жылга жетет. Ага чейин алма өзүнө келип, түшүмүн берип, сонун өсүп алгандан кийин анан капелькадан бере бересиң калган. Ошо бардыңыздар жер даярдаганды үйрөнүп. Анан көчөттөн да бар. Көчөттү билбейбиз дагы. Көчөттүн өзүнүн деген справкасы болот, полностью. Жазылып. Деңиз деңгээлинде монча метрге чейин монда температураларды выдерживать ете алат. Почва мынандай болуш керек. Известковый болуш керек, щелочный болуш керек. Баардыгы жазылган. Сонун англисче. Ошону деген орусча которуп, окуп, анан отуруш керек. Гилестин ар кандай тамырлары бар. Мисалы үчүн гилестин тамыр түрүнө келе турган болсок, мына 30дан ашык тамыр бар. Именно сиздин жериңизге келе турган мына 3-4 болушу керек. Ошону отуруш керек. Тамыр жерге туура келбей турганды отургузуп алабыз дагы, результат жок. Илим билим жоктугунан дайыма мисалы үчүн отургузабыз. 5 жылдан кейін алмастырабыз. Отургузабыз, 5 жылдан кейін кайра баштайбыз дагы. Акырына келгенде без результативно чачтар агырат, тиштер түшөт. Анан аягына көрмөй болуп, эч жерге батпай турган адам болуп каласың да, багып тургузам. Эгерде илимин алып алса, биринчи эле жылы уже результат налицо. Жакшы өсүп берет. Кийинки жылы уже мөмө берет. Анан сата баштайсың. Анан үйгө эмне радость кирет. Болгону илимин алып койуш керек. Илимин кимден алабыз? Агрономдон алабыз. Агроном чакырып келет. Мына мисалы машина ондогондо сен карбюраторуң бузулуп калды дейт. Же коробка бузулуп калды. Өзүң оңдойсуң да туруп.
Бак деле, көчөт деле ошондой эле, карбюратор ошондой эле, коробка, мотор ошондой. Аны деген специалисти билет. Специалист менен кеңешип, жердин анализдерин чыгарып, бар жогун толуктап, баягы ошол жерге келе турган көчөттү отургуза турган болсо, кыйналбайбыз да. Ошон үчүн бардыгыбыздан айтат, агрономдорго сөзсүз түрдө жолуктула. Агрономго жолуксаңар, каражат менен убакытты эконом кыласыңар. Жерди кантип жолуп, Жерлердин күртүлүгүн көтөрүш үчүн азыр эң эле жакшы метод бул бөгүмүз. 1000 тонна кыркты алып келесиң, ошого 1 тонна сөлжан салып коесуң, болду. ошо сөзүн жөнүнө жана жерге өтүп турса, агорду тактаса болбойт. Жок, болбойт. Өлүп калат. Азыр жок өлүп калат. Организм, бул живой организм. Бул деген дайым тамакка талабы күчтүү да. Анан сөлжан бир күндө өзүнүн весинен бир эсе көп тамак потреблять этет. Ал үчүн органикалык таштандылар керек. Mesela kırk gerek, buna жалбырактар керек, баягындай коробкалар керек, бизден ашкан баардык органикалык таштандылардын баардыгын ушуга жедире беришибиз керек. Азыр ким азыр бак кылам десе, биринчи биогумус жасасын. Биогумусу жок, бакка подходить этиштин кереги жок. Эң биринчи Малинага дагы, алмага дагы бар. Анан кийин дагы бир жаман жери, биз азыр мына биогумус сатып атканда ошол сөлжандын ичине киргизип эле анан кийин 2 күндөн кийин даяр болду деп алып чыгып ээлеп сатып атканда бул туура эмес. Кыркты кургатып эле сатып аткан. Шагайчы кирет деп коет. Мына сөлжан бул жактан салыныш керек. Сөлжан өзү добровольно жеп, ал жака тишип кеткен, анан кийин биогумус да. Анан ямага киргизип туруп эле сөлжандарын баягы чыгарып же бирдеме өлтүрүп эле анан ошону ээлеп берип коет. Бул туура эмес. Капкара рассепчатый болот. Анан сөлжан бул жакты жем өтүп кеткенден кийин 3 айдан кийин анан кийин иштетсе болот да. 3 айга чейин бул жерде личинкалар болот. Мына личинкалар бар, мисалы үчүн ал жагынча баягы майда тамырлар жеп кое турган клубникага, эгерде малинага салып ала турган болсо, личинка болсо аны жеп коет. Мен жана кара түскө үчүчү. Мында өшкөн бар, үстүн жаап, өмүр көчөрөйүн, мында көчөрөйүн. Hatta kara түске түшпеді. Мысалы үшін жарым жылда көп қарғамын да, біз оған дейінші, башты түшпеді. Мешекке салып, жиіп қойса да қарарып кетеді өзі. Мешекке салып, мына мысалы үшін даяр болды, 3 айдан жеп бітті, оны мешекке салыш керек тағы 3 айға қойып қойыш керек. 3 айға қойғанда, 3 айдың ішінде ең ақырғы личинкалар барды, жидіп жоқ болып, өліп, тап-таза болып. Қап-қара болып қалады, өзі биогумус. Ошол үрөктүн карага түшкөндө мисалы үчүн 50% жардам берсе, карасы 100% жардам берет. 100% жардам берет. Анан кийин ким биогумус багып аткан болсо, сөзсүз түрдө хлорелла иштетип келет. Хлорелла жанагы биогумустун күчүн 2 эсе арттырат да. Хлорелла. Хлорелла. О, бүйөрөсүң 1 тоннасына 10 литр. 10 литр баягында 1 литрди 10 литрге чабыштырасыздар да, 1 тонна. 1 тонна ошондо литри 2 түшсө. 1 литри 1 тоннага жетет. Мисалы үчүн 30 тонна болсо 30 литр керек да сизге. Бишкекте бар. Бишкекте бар. Биогумус жашап аткан сөлжан, жашап аткан буртка ошонун үстүнө пульверизатор менен чачып керек. Пульверизатор жаңы болуш керек, либо эски мисалы үчүн тайфу, скор, же карат, же бирдеме чачкан болсо, ошого 1 бутылка аракты коюп, жанагы чайкап, 3-4 жолу чайкап туруп, коюп туруп анан дагы бир жолу чайкап, төгүп, анан күнгө жайгыла жанагы кургасын. Чтобы баягы хлорелла өлүп калбаш керек да, бул бардыгы живой организм да бул. Бул кыймылдап калат. Хлорелла кандай эмне наусда жашайбы? Хлорелла бул баягы живой водоросль, одноклеточный водоросль. Ошонун немеси хлорелланын өзүнүн составы 50% белок экен. А белокту сөлжан аябай жакшы көрөт экен дагы. Чачып койгондон кийин жакшы өрчүйт экен да. Анан кимде свежий, например, у вас свежий навоз, ошол свежий навозго мисалы үчүн 100 тонна сөлжан жей турган формага кетирип коет экен. Бат неме тазалап.
1 litri 10 litre suga çalıştırasыздарга анан ошону немеге 1 тонна бар. Сатыла турган моментте азыр. Сатыла турган айтпайм. Нурдин деген жигит сатат, Нурдинге кайрылат. Бишкекте? Бишкекте. Нурдин Убикеев деп жазып коюлат. Нурдин'in номери 0701 05 03 ekan. Gruppaga taqdirlab qo'ying joyiga. To'g'ri, shashmangizlar, so'rag'anda shashmay beraveringlar. Vaqtimiz bor. Siz bugun Shashmaysiz. qancha qilib qayerda? Ya, Qayerda o'tirasizlar? bu qayerga qadar borish kerak? 2 kishi bo'lsa da boraman. Lebo barda 40 rayonga 5 kishi keladi, 500 kishi keladi, menga aymasi yo'q. Boraman, qancha kishini bo'lsa so'rasini javob berib ketaversa, endi bu yildadan бесплатный qirg'izlar uchun meni savobim. Atak, misol meni baqqa chaqira turgan bo'lsa, meni nima 10 ming so'm. Baqqa boram, chet elda turib bilan konsultatsiyaga 10 ming so'm olib ketaman. Hozir sizlarga bekor konsultatsiya. Absolyutno bekor qirg'iz elim uchun. Qirg'izlardagi baqachilikqa uyrensin degan o'y bilan yuribsiz. Yani Alman arasında Alman bilen Alman Katar ötüyor Katar'dan bir Katar Alman ikili ama ortada Sivas'ın arlaştık gibi boyuyor. Nere boyuyor? İşte sokundu. Terek dikmeseniz olur. Terek, karacık ağaç, dağ, su, oşalı. Cemişler buluyor. İşte sokundu. 3 metreden. Bardık eminde alma, almurut, anan biyalma, polikarbik olsa 2'ye 4. Kalganları bardığı 3'e 5 olur. Trimnade. 3'e 5. Kalganların bardığı 3'e 5. Только candan 4'e 8. Veriyorum. Siz aytladınız Ruslan'da ama kaç yılda ödediğini düşünüyoruz. 2. yılda düşünüyoruz. Polikarbik. Biz Türkiye polikarbik yapmayız. Hazır Türkiye'den geldik. 25 yıl Alman yaşayıp, 12 yıl Şabdal'da yaşayıp, Alçalar 53 yıldan yaşayıp, Tetege Mindal 100 yıl yaşayıp, Miste olsa 400 yıl yaşayıp. Polikarbik kaça değilsin? Bilmesin. Alma olsa 2'ye 4, alma, almurut, bir alma. Ayvalı. 2'ye 4. 2 köçötün ortası 2, maçta jürücü 4 metre. Anan kalganlarının bardığı 3'e 5. Koşuşuyorlar, bardığı 3'e 5. Kurma, ancak sancak bardığı. Только canlık 4'e 8. İşte de Обязательно şu standart bir şey обязательно стандарт менен тигиш керек. Эгерде чоң бак боло турган болсо, эгерде кичке боло турган болсо, 2'ye 3 кылып койсо болот. Өзүңөр үчүн, мисалы үчүн. Жерде эконом болуш үчүн 2'ye 3. Тияка трактор машина кирбейт, өзүңөр өтө турган Onda Almanı dagы 2'ye 3 kılsanız bolot, Berkini bolso 3'e 3 yakınlıkını koysanız bolot. 1,5 metre. Kızlar polikarbik de. Alman polikarbik. Biz karlik taşımayı sevdiğinde karlik taşımanımızın sebebi bu daragoy удовольствие. Шпалер тартыш керек, стойка коюш керек, сым тартыш керек, анан кийин үстүнө жанагы немени противоградный сетка ызычуусу көбөйүп кетет да. Полукарликте ограждение, анан кийин көчөттүн өзү, анан кийин полив. Болду. Ошол 3 көчөт жеңил да. Кыргыздарга бул эң сонун деме да. Анан кыргыздарга жана айтып кеттим го, бизге эң эле жакшысы слива. Тоон, Алманын бутоо системасы өтө мындай. Эме анан слива неприхотливый эме да. Анча эмен требует этпейт. Обрезкасы да жеңил. Ошол слива эң сонун. Siz aytқандай, бирок жыжыраак кылып отургузуп алып туруп, ошол жерде 1000 көчөт отургузуп 1 гектарга. Сонун результат алып турса болот. Стенли, эң жакшысы Стенли жакшы кургай, жакшы сатылат. Капкара болот өзү. Стенли Кыргызстандын 90% жеринде өзү. И натыйжа жакшы болот. 2-нчы жыл түшүнбөдүм. 2-нчы жыл түшүнбөдүм. Суроо. Мындай огородко алсаңыз Болот го. 2'den ошо ар бир сотунан 2'den 1. Болот 2'den 3'төн 5'тен. Бишкекте болот. Фучка. Анан чогулуп бир барып алып келсеңиздер жакшы болот. Чогулуп, мисалы үчүн бир машинада барып эле 5-6 Полония өтөм. Туганда мен Полонияда
ушундай Турцияга барганда чоң 450 профессордун ортосунда суроо берген да мен. Мен айткам, ушундай бизде деген бум болуп атат. Будан 3 жыл мурун баргам мен Турцияга. Бизде деген жөнү бар деген баягы куттараак болуп кетти. Ушундай жаман жыргап атабыз биз десем, күлдү да аларчы. Бизге де 15 жыл мурун келген бул курттар. Бардыгыбыз отурушканбыз. Бул азыкты жердин азыгын шимирип коет экен. Пол шимирип. Анан экинчи реинкарнация болбой калат экен уже. Азык жетпей калат экен. Муну деген баягы түйүндө балыктар ойноп жүрүп анан ошол жерде балык өлүп ондай мындай болгон жерлерге отуруш керек экен. Азыкты аябай көп эме мындай. Субтропик деме деген эмелер. А бизде мисалы үчүн могу жерде поворония боло турган болсо, ошол жерде 30 метрде диаметрде полный азыкты алып коет экен. Ал жерге кийин 100 жыл эчтенсе болот. Ошол үчүн мен Павлонияны мактабайм да, айтпайм да, Павлония. Мен де Павлония сөйлөшөм, мен де айышы Павлония аферизм болуш керек деп айтам да. Мен де Павлониядан бар. Эмне альтернатива? Альтернатива менин жеке оюм биздин өзүбүздүн Кыргызстанга эгерде жашылдандырууга отургуза турган болсок, для озеленения. Менимче ошол арчалардын Жок, эмне? Мисалы үчүн Павлониянын текстура материал катары көп түрлүү ошончо тиктин келген да. Окчачы альтернатива өтөп терегине да турат. Терек эмес, азыр биз Кудайга шүгүр эмелер менен, орустар менен жакшы эле бар. Мен мисалы үчүн мен энем бар, азыр мына Карабалтанын бардык жарым склад кылып туруп ушул жерге эмне карагай киргизип коя турган шартыбыз бар да. Халас акча, карагай. Хоть сколько. Кругликом, Деловой, Лиственница, бардыгын алып кетип коет. Азыр биз мисалы үчүн эмени аз жерден көп киреше алууга аракет кылышыбыз керек да. Аз жерде. Биз Россия эмеспиз. Россияда 440 миллион гектар жер бар. Ошонун тең жарым иштебей турат. 70 миллион. А кыргыздар азыр 1 миллион 300 миң гектар жер иштеп атабыз. Чынтастары азыр бизге биздин мамлекетибиз сууну чыгарып берип, элдерге бак отургуздуруп, мына ошол бактан өзүбүз камсыздоо программасын мына отурушубуз керек да. Жүзүм өзүбүзгө жетиштүү болуш керек. Слива, алча, анар бардык магазиндерде арзан сатылып туруш керек. Биз канчалык витаминдерди көп жей турган болсок, биз аз ойбуз. Мына азыр фармакологиядан келип аткан дарылардын немесин статистикасын эсептеңиздер, почти кыргыздар бир жылда 2 миллиарддан ашык дары ичип атат. 2 миллиард доллар. Элестеп көрдүңүзбү? Биздин бюджетибиз 2 миллиард доллар. Азыр жөнөкөй эле мисалы үчүн бир үйгө кирсеңиздер, мындай идиш турат. Идиштин ичи толо дары. Бир мурда даже бир аптекада ончо дары жок. Ошол биз азыр неме эмес, байып кетиш эмес. Биздин негизги максатыбыз өзүбүз таза азык менен камсыздоо программасына өтүшүбүз керек. Мына энем келди, мына ошо жашыңыз канчада? 73-төгү энем келди. Мына ушул жерге азыр 13-төгү балдар келиш керек. 23-төгү балдар, 33-төгү кишилер келип, мына тынымсыз сурап, жазып, мына энем эртеге барат, Кудай буйруса эле 20 көчөт отургузат. Балдарына үйрөтөт, өзү отургузат. Уже 2 тонна түшүм менен камсыз кылат да булар. Сиз кыласыз, сиз ашканын сатабыз. Ашпаса сатабыз. Ашпаган өзүбүз жейбиз. Биз азыр өзүбүздү толук камсыз кылуу программасына отургузуу. Ошого өтүшүбүз керек. Биз азыр өзүбүздө мөмө жемиш жетишпейт экен. Элестетип көргүлө. Азыр Гренни Смит деген алманы силерге мактадым го мен. Россияда эң көп сатылат, аябай жакшы деп. Ал Гренни Смитти кыргыздар да аябай балайда жейт экен. Бизде 220 сомдон азыр глобустан таламай алып жеп атат ошо. Бизде сапат жок. Сапатты чыгарыш үчүн бизде туура бакманчылыкты үйрөтүлө турган институттар ачылыш керек. Ар бир немеде 7 областта 7 институт, 7 питомник болуш керек. Жанагы жерде мисалы үчүн ар бир эмеде айында эң эле аз дегенде мисалы үчүн бир 1000 үйлүү айылдарда эң эле аз дегенде 10 агроном болуш керек. Ар бир 100 үйгө бирден агроном болуш керек. Ошолор үйрөтүп туруш керек. Анан кийин агрономияда бөлөп окутуш керек. Бирөөсү косточковойдарды билиш керек. Бирөөсү семечковойларды билиш керек. Бирөөсү болсо жаңгактууну билиш керек. Мына. Эмне? Бакманчылыкта 3 тармакка кирип кетиш керек.
Анан кейін жашылча жемиштерди, бирөө мисалы үчүн тамакты билиш керек, капустаны билиш керек, бирөө мына чөптөрдү билиш керек. Бөлүп окуп, факультет кылып окутуп, ошого жооп берип туруш керек. Мына немеде акимчиликте азыр эң эле аз дегенде 50 кабинет болсо, ошол 50 кабинетте 50 агроном специалист отуруш керек. Мына ошолор тынымсыз элдерге мына чогултуп келип, күнүгө мына жерде 1 saat помидор отырғызғандарға, 1 saat алма отырғызғандарға, 1 saat малинаға сабақ өтіп тұрыш керек те, тынбай оқытып. Ошондон Мысалы, мен айырға бардым да, айырға бардым, үйге алдым, жаңа кейін жерді көрдім, мен салып кетіп, жарым жыл іздеп, ана жарым жыл сізді ұқтым. Отырсам, бұл алмалардан, көп өмелерден, жоқ дегенде 5 жыл күч керек екен да, өзім ақшымша. Анан ойланып отыру, қайқын ақша керек, жерде өсемесін көрсе, малинадан, клубникадан керек екен, анан малинадан керек екен. Анан ушуларды кылганын бар, ушу сиз айткандарды кылсаңар жакшы болот дейм да. Сөп дегенде, бул 5 жылга акчаны жөнүндө мамлекет салып коюшу да бучу. Ошол немеден аздан башташ керек, мына энем айткандай, аздан баштап илимин алып алып, анан уже рука набиваться эдилген, анан кийин чоң бакка чыгып кетиш керек. Эмне биополусту кылдым, ошо сиз айткандай 200 тоннага чейин жеткиздим. Эмесинчи авиабол. А бирок ошондо эмесин жетерек толук берилинчи. Баягы бирге кандар ошондо кылып эсептешет. Мына азыр бул жерде жаш балдар отурасыңар да. Эгерде кыла турган болсо, мен азыр силерди Кубанский университетте бекер окуткан жайлаштырып коюм. Бюджетный основада окуп келесиңер. Кубанский университетке ким барып окуп келем десе 4 жыл. Краснодарский край. Краснодарда жакшы жерде. Краснодар ысык жер экен. Анан кийин неменин территориясы өзү университеттин территориясы 50 гектар экен өзү. Чоңдугу. Корпустардын баардыгы ошол жерде экен. Жатаканасы, поликлиникасы, баягы өзүнүн баягы теплый бассейни, качка-пачка бар жок бар экен да. Футбол, баскетбол, балдар өсөт. Бар жок шарттар каралган экен. Болгону ошол немесин чисто символический эмеге общежитиясына 1000 рубль төлөнүш керек экен. Анан немеси обучениясы полностью бекер экен. Анан эң жакшы жери өзү неменин территориянын өзүндө бир 10 гектарда бак бар экен. Ошол жерде полностью уже практически окутуу эле практикага чыгат экен. Мына азыр окутуп бүттү. Окутуп бүткөндөн эшик ачылгандан кийин сырт артта эшик ачат экен да, уже садка кирип кетет. Ошол жерде алманын бүлдөгөнүн, кайсы кесел болуп калса, ооруп калса, ошонусун баардыгына дары чачтырып үйрөтүп практикасы алып экен. Анан ошонун ректору өзү келди, Кара сууда Короз Ерматов деген бир чоң мектеп бар экен, ошол жерде баардыгы эме окуп атышкан экен, экзаменге даярданып, көп мектептен келип, ошол жерде билим алышат экен, агайлар билим берет экен. Ошол жерге попал болуп калып, бир класс топтоп ошол жерде чакырдык. Балаларды ошондой окууга чакырдык. Азыр 17 место бош. Ким баласын жөнөтөр десе, же кызын жөнөтөр десе, кайрылып калат. Боло эле, кыз бала. Ошондо азыр 3 кыз, 2 кыз, 3 эркек бала окуп атты. Неме, быйыл 3 өтөт экен. Айдана деген кыздын номерин да берип коюм, кааласаңыздар, кыздарыңыздар менен байланыштырып туруп, ошондо окууга жөнөтүп. Балдар окуп келсе, мына сиздин өзүңүздүн 5 гектар жериңиз барбы? Сиз сөзсүз окуп келишиңиз керек. 4 жылдан кийин келсеңиз, өтө туура жасайсыздар да, уже 40 жылдык убакытты утуп аласыздар. Анан келип туруп, мына бизге окшоп элдерге сабак бересиз. Мына ушул жерди топтоп алып, полностью эмнеге үйрөтүп турасыздар. 11-дин базасынан 11-дин базасынан алып. Анан проходной балдары да аз экен. 86 балл менен өтүп. Мен 30 жыл эме кылып жүрүп, жөнүнө. Анан кийин немеге окууга тапшырып атканда ОРТ өттүм да, мен барып өткөндөн кийин 96 балл алдым. Нормально, 96 балл. Проходной 110 экен, бирок 105 экен, 96 балл алдым. Мен такыр даярдык, маярдык жок эле бар эле. Логический суроолорго көп экен. Жооп бердим, 96 балл алдым. Ал жерде 86 балл экен проходной. Любой бала. Жакайын тапшырыш керек да? О,
жақтан уже документациясын барлығын дайындап жөнелтіреді. Барып уже оқуға өтеді. Бұл жаңа айтып жатқан жаңағы Айтана деген қыз көріп болды екен. Осы жерде станция. Ошо орыстардың үстінен жалғыз қыз станция. Егер де бұл қыз жөнелте тұрған болсаңыздар бекер анан ал жақтан оқыған адам, бұл Қырғызстанда оқығанда қанша жоғары тұрады. Без разницы, отстав. Бізде Россияда бір 2 жылдан бері істеп жүр. Жатақовтың клубында оқыған. Bir 2 жыл тағып жоқ та, Главное деп ойлағандықтан мен басын беріп оқыған жоқпын. Қазір сіз айтып отқан оқу, ошаға Жашуға қарабай оқи бересіз. Мені шақырды, Абдулла Ташевич, сіз оқып қойыңыз өзіңізді. 4 жыл это, конечно, екен, 4 жыл оқып кетті. 4 жылда бітіреді екенсіз, егер оқыса 5 жыл емес екен. 4 жыл оқып, бүтіріп, келіп, бұл жақта уже сон бақпаншылық, диқаншылыққа жазақ боласың. Жоқ, ал жерде 4 жыл бітірсең. 4 жылда бітірді. 4 профессиясын қоша оқысаң. Бірін ағылды емес, тағы қошымша да. Қошымша дағы 4 да бар. Лесник болады, лесті жақсы түсінеді, Цветочный дизайн дейм, бірді деген жүреді. барлық терминдерді. Абдулла aka, bu список социальдіктер filtralaguncha munda qarz olsun, munda variantlarga qarab bunda bitmese, только наличный алар bo'lsa da. Neni? Alma olur, ne olur, kurma olur. Qarzga bermese. Qarzga бересіздер бересіздер. Qarzga былтыр бердигилер $40,000 тарқатып алып дағылады. Адамдарда неде бергісі келбей қойды. Ана жаным деп өзенде олақсыз келеді. Одан тақыр бербей қойды. Даже бір туған енем сұраса бербей қойды. Тендер вообще ошо эч кызык. Эгерде баягындай счет фактурабыз немебиз бар, счетубуз бар, эгерде которуп койсо биз наличный беребиз. Тетигилер менен сүйлөшсө, биз өз документациясын полный предоставлять этебиз. Алма каяктан келди, кандай отуруш керек баардыгын беребиз. Биздин алмалар менен ошол тендерге катышса, тендерге катышып туруп, анан ошол жерден акча чыгарып алса, бизге берип койсо эле болот, биз беребиз. Азыр Арес, Койка, Жайка, Тико деген 5 күн азыр бакка аракет кылып атат, аларда бакка акча беребиз. Анан кече Кувейтский фонд менен сүйлөшүү жүргүзүлдү. Талас филиалы, ошол жерде представительдер менен сүйлөшүү болду. 5 соттик Малина деген проект киргизген атат экен. Мен ошону полностью немесин жазып бердим. Канча көчөт кетет, капельницасына канча акча кетет, ограждениясына канча кетет, баардыгын жазып бердим. Анан ошол 105,000 сомго түштү. 105,000 сом Маравела кетет. 105,000 сом менен 5 соттик эме болот да. Анан алар уйга берет экен 150,000. Уйга караганда 5 соттик Малина жакшы да. Ошону проект кылып киргиздирип, Куда каласа биокумусу менен, жанагындагы отургузуп бериши менен бар жогу 305,000 сом. 5 сот. Азыр алар финансировать эте турган болсо, бирге финансировать эткенде, 1000 кишини финансировать эткенде Талас облусу. Эгер ушул өтүп кете турган болсо, Кувейттен кийин Ошко, Бишкекке бар жакка жазай турган болсо, колунда жок адамдарга күнгө барууга бир тарапта майын, чай, пай беребесен, алар ошого көнүп калат. Ичип жеп, акимчиликте карап отуруп, анан Малина отуруп койсо, балдар да үйрөнөт да, медетке тери, сатып, маркетинг үйрөнөт, сүйлөштү үйрөнөт, ошол өсүш болот да. 5 сотак лафага сунган мененчи, ушу 5 сотак иштесең кадимде эчкимендер чыгат.
Аябай қиын жұмыс. Негізі қиын жұмыс. Біз Қырғызстанның бірде преимуществосы бар. Бізде ең қырқы іштер бар да. Орыстар, қазақтар олар жалпы үкімет мойнына мін салғанда, біз Қырғызстандағы іштейміз. Ушымен біз қолынан, жеріміз күнүстің сағаты өтіп жүрміз. Бізге Құдай әдетімізді шәкеміз. Ушымен қолынан өткен бейбісті іштейміз. İşte alışverişteniz. Ancak sorarız, araştırıp oturursa olur. Arkadaşlar araştırıp oturursa olur dedi. Çınında bu. Yok bir nesnenin dışı gerek. Her bir göçükler canına otursanın bir göçük sunu göktalıklık, bir göçük sunu hastalıklık. Suğat bu en çok bir okuda. Suğat mene gülcük sınırda bu, kurak sınırda bu. Uşunun size klimalar var mı? Kança bir bölüm suat gerek. Өзі бағы бізде климаттар арғанда бөлінгені үшін біздің дарақтарымызды ученыйлар баяғыларды өлшеп көрішті дағы Орта Азияда ең көп су ішкен біздің дарақтарымыз 30% су алады екен. 70% су неда бар екен бізде. Жоқ үшін бізде мөме жақсы болды. Капельный қойып, влагомер қойып тұрып, осыменен суғарыз керек. Влажность түсіп кетіп ау, влагомер айтады. Көп суғат болып қалды, влагомер айтады. Ашып кетті же. Сол нормасын қармап тұр, енді айтқанда суғат ең жоқ елі біледі. Баткенде біреулер 11 гектар жерге бадам отырғызып тұр. Бадам отырғызғаннан 2 жылда жаңағы отырғызған бадамы же өліп қалмай, же жашап кетпей, қодай момча болып тұрып. Ondan кейін жаңағыларға баяғы бек болады, ondan кейін дағы бір Марат деген бір бала, алар бірінші переработкада жүрішкен, өліп құрып атышы, дағы бірдеме жазылшы. Ondan жаңағылар суғат қойып кетті. Бірінші жасаған ішіміз шу болды деді. Барып әмезам 3000 тонналық емені жасаптыр бізге жасап, насосты қойып, ошаны мен суғарып. Bir yılın içindeki bayağının nemesin rezultatını olsan bayağının darak olmaktadır. Bir yılda su attı, tura koyup onun içinde. Turayda seni su attı, tura koyup alışmış gerek. Жолчу жасаганда бардығын китептегидей жазылса, анан ошону алышпайса, жана мен айттым го 5 соттук эмеде проектте. Ошол жерде сугат системасындагы совершенный каралган. Ким отургуза турган болсо ошол ал деген сөзсүз түрдө результатка жетет деген окуу боюнча мага кайрыласың 0550 20 0007. Эртерээк кайрылдым неме? Детиге Сергей Семенович менен сүйлөшүп, сени жөнөттүм. Орусча жакшылар 0550 20 0007. Sizin Aksas'ta verildiğinde көп sorularım var mı? Düzesine çıkmaydı. Есептеп қолдау беріп тұрған бар ма? Есептеп бар жоғында бар. Кім есептеп? Бекболат деген енем бар. Ошол турлап берет. Оны қарап байланышамыз. Телефондан ұшағанда. Телефонмен байланышамыз. Bu sıvanın katıp 0550 20 0007 менин WhatsApp. Биздин эмедечи мына өтөжөн азыр бага берди деп аталды. Өтө тарап жакта суу боюнча арыктан Бул өзү азыр ошто болот. 779 001283 Бекболат. Глам. Сугатты коюп 0779 001283 WhatsApp'da da şöyle öyle var. Şundan daha iyi. Şundan işte daha iyi dedim öyle. Şundan daha iyi dedim. kapıları şöyle koşup olur. Kapılar bir şey var da ona kapılar olması gerek.
Kichike vaqt bo'lsa da kapelniy bo'lish kerak. Surat işte yolunda canında su olunca açtım. Ama şu an açık kapıyı. Svet kerak. Svet var. Svet bo'lmay turgan sonda bochkani ko'tarish kerak. Davlat etish. Vaqtlarni ko'tarib qo'yadi. 20 metr. Bir ay su gelmez. Hozir nimaga sol ministr bundan ушул жака kelib nima bo'lganda o'sha yoqqa liniya tortib bergili deb aytdi. Liniya bo'lmasa, svet bo'lmasa, ishlayolmaysiz. Hozir tetigini ko'tarib turgandan keyin janobi traktor bilan suvni mo'ltirib olib chassam bo'lib, ishlatsang bo'ladi. Bari svet kerak. Svetli folya takar, to'sha bo'ldi. Alışqa polya qaraganda svet partiyalarga o'tmish yaxshi. Janobi kelgusi yil burada şapkalı. Şapkalı bundan başlab uzun da çıkarışlar var. Şundan Şitovka. Evlere de daha başlıyor. Başka şokanda ben sebebi burada geçmişte çaştı. Özü Şitovka'nın özünün her qanday formaları var da. O'sha formasını tavuş üçün sözsüz türde karantinli службаға алып барып тұрып, баян өзі бұтақ көтеріп тұрып, ошондан алып тапшырыш керек. Ал karantin служба деген Karantinli служба деген Бишкекте Айчарба немесінде министерствосында. Министерствоның өзінде карантинli служба бар. Ошол жерге барып эле тапшырсаңыз, ол жерде полностью сизге айтып берет. Эмне болот? Мына билип алып туруп анан дарылаш керек. Штабка келсе, штабка түргө. Darlay emez. Barım bir sira analizini çağırmak. Düşünmelerine güzel. Arabın gelmeye. Ojo qarаңыз келбей калат. Darlasam da olmayı. Millet менен ziyankeşler менен күрөшүш үчүн мына ошондой чоң кеңселерди ушул жерге коюлган кийин жалаңы ошол чоң курсактарды топтоп отуруп, мына ушул жерлерге лаборатория жасаш керек. Эмеге дыйкандарга, багбандарга керектүү ишканаларды ачыш керек. Мына ошол Карабалтада мына энтомофагтарды өстүрө турган фабрика кылып коюш керек эле. Мен ошону жасап айтат да, мамлекеттин акчалары башка жака кетип калат. Көбүнчө ошо чиновниктерди содержание этиш үчүн 28 миң чиновник эң эле аз айлык алганы 30 миң элестип канча миллиондогон акчалар кетип калат. Айыл-чарбада 76% ел biz айылда жашайбыз, biz жер менен иштейбиз. Мына ушул жерибизде болуп аткан баягы ооруларды, зыянкечтер менен күрөшүүдөн biz кыйналып кеттик. Мына ошону мамлекет чечип бериш керек. Ömrümde ekonomik aymağın kişiler gelip bizge kanıp жермен işleş керек dedi, o şey için aşağıda dinleyici. Ömrümde durmağası gibi olamazsa. Şunday aytmıyorsun. Dıykandı жермен işleyen işleş керек dedi. Мына ассоциациялардан жалаң иштеп аткан балдар, клубника, Кыргызстан, Малина Бекто, Картошканы Элдияр деген жүрөт, Карагатты мына Аскар Сулайманов деген агабыз катуу билет. Мына ушундай адамдарды Айчарбага алып келген чегин өңөр. Айчарбага ушундай кишилер келиш керек. Ол өзүнүн тармагын билген. Мына ушул 50 кабинетте бирөөсү агроном өзүндө сабагы жок. Сабагы кабинетке бир кабинетте түшүрүш. Sıralar bitti tuğanlar. Sıralar var ya da? Razısar. Düşün.
Bir metre gidip kazmayanlardan bağlı tüm böyle düşersin. Öyle işte, var da kız. Kötü var. Otururlar. Bunlar bağlar, üzerine kekere geliyorsun. Bağlar, yemyeğe varken bağlar. Şu Kırgızistan'ı götürelim, çok da büyüyoruz götürelim degen niyetigen varken şu niyetigen hak kalsın, ömür versin, bak versin, kolmalar, işlesin. O dediğinde Turak öyle, Katar mı?